Урматтуу жыйындын катышуучулары, бүгүнкү Ош шаары экономикасы өнүгүү жолуна түшкөн, элинин турмушу шарты, маданияты жогору, келечеги кең ири шаар. Шаарыбыздын курулуш тармагы мэриянын приоритеттүү тармактарынын бири катары өзгөчө көңүл бурууну талап кылат. Анткени качан курулуш тармагы жанданса, ал жерде социалдык маселелер чечилет. Жергиликтүү бюджеттен 2020 жылга Ош шаары мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгына 201 миллион сом акча каражаты каралып, 13 объектиге курулуш иштери ишке ашырылды. Масалий проспектисинин Народный менен Корона соода борборлорунун ортосунда жайгашкан дүкөндөр, сулуулук салондор, тамактануучу жайлардын ээлери, ар бириңиздер соода түйүндөрүңүздөрдүн алдын жакшыртуу боюнча иш алып барыңыздар. Себеби ал жерден эл көп басат, шаардын так ортосу болуп саналат. Андыктан келиңиздер, кыска убакытта ошол жерлердин акыбалын иретке келтирүү боюнча Манас ата, Курманжан Датка аймактык башкармалыктарынын башчылары, аппарат кызматкерлери менен биргеликте иш алып баралы. Араванскийде жайгашкан гүл сатуучу дүкөндөргө жарандар гүл алуу үчүн келип, унаа тыгыны пайда болуп жатат. Бул жагдайларды азайтуу үчүн Ош улуттук драма театрынын жанына гүл сатуучу заманбап күркөлөр курулду. Учурдан пайдаланып, Араванскийде гүл сатуучуларды ошол жактарга көчүүнү сунуштайт элем. Бул иштердин тез арада ишке ашуусун көзөмөлдөө боюнча Сулайман Тоо аймактык башкармалыгынын иш алып баруусу зарыл. Кадырлуу коноктор жана өнөктөштөр, бүгүнкү күнү курулуш жаатындагы инфраструктуранын оңдоо тармагындагы жана башка багыттагы ишке ашкан жана учурда аткарылып жаткан келечектүү иш аракеттерибиз бир топ социалдык маселелердин чечилишине, жашоочулардын маданий, руханий талаптарын канааттандырууга, экономикалык жактан элдин жашоосунун сапатын жакшыртууга өбөлгө түзөт деп ишенемин. Ушул жерде катышып отурган социалдык түйүндөрдөн уккан, шаарыбыздын ар тараптуу өнүгүшүнө көңүл кош карабаган бардык шаар тургундарын, ишкерлерди, эл аралык уюмдардын өкүлдөрүн жана мамлекеттик муниципалдык мекемелердин жетекчилерин, мекенчил жарандарды өздөрүнүн бизнес жумуш объекттеринде имараттарды, жер участокторунун көрктөндүрүү өзгөчө дизайн, көп жумуш орну менен тейлөөнүн заманбап үлгүлөрүн өздөштүрүп, кайра жаңылоого изденүүгө чакырып кетет элем. Бир эле Навай парк эмес, шаардагы ушул муниципалдык жерлер бар, каралбай калган. Муниципалдык бассейндер бар, муниципалдык объектилер бар да. Ошолордун үстүндө биз шаардын бюджетин толтуруу максатында ижара шартында берүү менен жана шаардагы жашоочуларга, конокторго тиешелүү шарт түзүү берүү максатында биз тиешелүү бир эскиздик долбоорлорду сунуштап атабыз да. Мисалга айтсак, Навай паркы боюнча өзүңүздөр билесиздер, ичи бир парк эмес эле, кичине бир базарга айланып кеткен да. Ошондуктан биз заманбап бир өнүккөн шаарлардын арасына кирүү максатында бир өзүбүздүн презентацияны даярдадык. Ал жерде ар бир объект боюнча карадык, себеби бөлөк-бөлөк карабасак, ал жерде жаш балдардын зонасы, чоңдордун ойной турган зонасы, экстремалдык аттракциондор, шахматтар, аксакалдарга анан эс алып, ушул жакшы бир меймандарга, алыстан келген меймандарыбыз бар, ошолорго бир шарт түзүп берүү максатында эскиздик долбоор даярдадык. Анын 10 лотко бөлгөнгө туура келди. Биз сунуштарды даярдап, Ош шаарынын муниципалдык менчик башкармалыгына өткөрүп бердик. Азыр ал жерде мыйзам боюнча өкмөттүн токтому менен бекитилген жообунун негизинде бул конкурска коюлат да. Конкурска жарыяланып, гезиттерге, массалык маалымат каражаттарына жарыяланат. Ал жерден азыр биздин ишкерлер, ошол бизнесмендер өздөрүнүн инвестициясын кошуу менен, тартуу менен ошол долбоорлорду ишке ашырса болот. Конкурска катышканда ал жерде атайын комиссия карап, жеңүүчүгө ошол лотту берет. Андан кийин уже жумушчу долбоор деп коет. Ал биз архитектура башкармалыгы өзүбүз иштеп,
өзүбүз даярдап беребиз. Уруксат ишкалдарын да даярдап беребиз. Ошол долбоорго кызыккан ишкерлер, инвесторлор барбы сизде сурап? Ал муниципалдык менчик башкармалыгына барып атышат, бизге да келип атышат. Биз эми мыйзам боюнча биз муниципалдык менчик башкармасына мэрияга беребиз да. Ал жактан комиссия карап өздөрү сунуштайт. Бирок келип атышат. Бүгүнкү негизги максатыбыз ошол жакшы аткарылган иштерди ошол ишкерлерге көрсөтүү максатында болуп атат да. Экинчиси ошол ишкерлерге дагы эмнелер тоскоолдук болуп атат. Бул жерде жалпы укук коргоо органдары дагы турат. Биз мындан ары дагы ошо ишкерлерге шаардык мэрия, мамлекет тарабынан кандай жардамдар керек, эмне тоскоолдуктар болуп атат, ушуну түз отуруп мындай кеңешели деген максатта өткөзүп атабыз да. Мына биз бүгүн шаарда бардык ушул иштер жакшы дегенден да алыспыз да. Мындай эгер биз ынтымакта, биримдикте ушу ишкерлерге колдоо көрсөтө турган болсок, булардын мына фонддордон, ушу банктардан кредит алуусуна жардамдарды бере турган болсок, баягы аз пайыз менен акчаларды алуу боюнча ушу мамлекет жана жергиликтүү бийлик тарабынан колдоолор болсо, мен мына ишкерлер менен жолугуп жатам дайыма өзүнчө дагы. Булардын аябай мындай амбициялуу мындай проектилери бар экен. Анан биз көп мына өнөктөш жагы дос мамлекет шаарларга, мамлекеттерге барганда аларда дагы мындай бизден шаардык мэриядан эмне проектилер бар деп сурап атышат. Же болбосо азыр мына биз конто турган ички инвесторлорубуз да аябай көбөйүптүр. Мына сыртта жүргөн биздин улан кыздарыбыз ушу азыр келип, эгер мамлекетте тынччылык, стабилдүүлүк, шаарда эгер тоскоолдук болбосо, стабилдүүлүк боло турган болсо, ушу биз куана турган нерсе ушу биздин өзүбүздүн ички инвесторлорубуз, балдарыбыз, кыздарыбыз келип акча салабыз деген мындай көп ишкерлерибиз бар экен да. Ошолорду биз коркутпастан, ошолорго даяр мына проектилерди даярдап, биз шаарга алар үчүн эшигибизди ачып беришибиз керек болуп атат да. Мына биз атайын ушул агенттикти түзүп, мына башкармалыкты түзүп, 100ге жакын шаарда жаңы проекттин долбоорлорун даярдадык да.